Гүлзат Капарова 11 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп эмгектенип келет. Ошол жылдар аралыгынан бери ал батирден батирге көчүп жашаганы аргасыз болчу. Кудай кааласа үйгө жетиштик. Чындап эле 11 жыл айтыш оңой, бирок 11 жылдын ичинде университет иштеп, мен жашаган квартира калбады деп айтсам болот. Эми квартирада билесиңер да, шарт ар кандай, анан үй ээлери ар кандай, кээде табыша аласың, кээде табыша албайсың. Анан мен өзүм экинчи группада инвалид болгондуктан мен үчүн квартирада жашаш чын кыйын болчу. Быйыл жаңы окуу жылы Гүлзат эжеке үчүн ийгиликтүү башталды. Анын көптөн тилегени орундалып, турак жайлуу болду. Айлыкты топтоп, анда миллиондогон акча менен биз үйдү алыш кыйын эле. 11 жылда топтосо алып коймокпуз, эгерде ошондой шарт болгондочу. Анда болбогондуктан эми азыркы мүмкүнчүлүк биз үчүн жакшы болду да. Эми ыңгайлуу шарт деп ойлойм. Үйүбүз жакшы, элитный үйлөр. Мындай каалоосу бар бир эле Гүлзат эжеке эмес. Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген 2600 кызматкердин дээрлик 70% турак жайга муктаж. Ички миграциянын өсүүсүнө байланыштуу Түштүк калаада бир канча жылдан бери эмгектенип, батирде ижарада жашаган жарандар көбөйгөн. Алардын көбү мамлекеттин мурунку койгон шарттарына көнө алышкан жок. Бул шарт мына бүгүн мамлекеттик мекемеде эң аз айлык алып иштеп аткандар үчүн такыр туура эмес экендиги логикалык жактан алганда деле мына ачык байкалды. Окутуучу, мугалим, дарыгерлердин деги эле айлык менен жашап тиричилик өткөргөн бардык кызматкерлердин кайрылуусунун негизинде жаңы шарттар коюлган. Мындайча айтканда 30% биринчи төлөм 20%га түштү. 7 жылда төлөп кутуласыңар деген мөөнөттү 12 жылга узартканга жетиштик. Ал эми баягы жылдык пайыз банктар аркылуу 10% дегенди азыр баягы 6%ке түшүрдүк. Мына бүгүн бардыгына маалым болуп калды. Ошол көз дирекция курган үйлөрдөгү квартираларды мекемелерге таркатканда мекемелерде иштеп аткан адамдардын санына жараша бөлүштүрүлдү. Мисалга ошол Ош мамлекеттик университетине 20 квартира тийди да. Учурда 2010 жылы мамлекеттик дирекция курган көп кабаттуу үйлөрдүн 321 батири аймактагы мамлекеттик кызматкерлерге берилүүдө. Ошондой эле өлкө боюнча да жарандарды турак жай менен камсыздоо программасынын негизинде Ош шаары боюнча 300 жаран арыз менен кайрылган. Бул 300 адамдан бүгүнкү күндө 60 адамды турак жай менен камсыз болуп, үйлөрдү алып жашап келе жатышат. Ал эми калган 240 эмне болду десе, бул 240 жарандын иши азыр банктарда. Кээ бир себептери бар. Бул багы үй тапса, үйдүн сатуучусу ипотека дегенге көнбөй аткандары бар. Төлөө мүмкүнчүлүктөрү жетпей аткандары бар. Же банктан отказ кылабыз дегендери бар. Төлөө мүмкүнчүлүгү туура келбей экен биздикине деп. Ипотекалык насыя иретинде турак жайларда бардык жарандарга бериле бербейт. Кайрылган жарандардын ичинен коюлган талаптарга туура келгенин комиссия аныктайт. Биринчиден бул жашы туура келиш керек. 21 жаштан 65 жашка чейин болуш керек. Ош шаарында туруктуу каттоосу жок болсо да болот, бирок 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же муниципалдык кызматта общий стаж керек. 1 жылдан кем эмес Ош шаарында туруктуу иштеп келе жаткан болуш керек. Мамлекеттик кызматтагыларга ыңгайлуу болгону менен ипотекалык насыя жолу менен турак жай алуу да оңой эмес. Ал үчүн жылдап кезекке тургандар бар. Гүлмайрам Рахманбердиева, Самат Сайдылаев, Ош Пирим жаңылыктары.